Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн сабагыбызды кыргыз адабияты боюнча өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Сабактын максаты Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча маалымат билесиңер балдар. Акындын ырлары менен таанышасыңар. Кош апаки, дүнүйө, өмүр деген ырларын жаттап, анын маанисин чечмелеп айтып бересиңер. Сүрөттө көрүнүп тургандай балдар, бул улуу залкар акыныбыз Токтогул Сатылганов. Токтогул Сатылганов Кетмен-төбө өрөөнүндө Кушчусу деген кыштакта 1864 жылы жарык дүйнөгө келген. Атасы сатылган кембагал адам болгон экен. Энеси Бурма, Майлы суулук Орозбай дегендин кызы болгон. Токтогул бала кезинен сергек, абдан зээндүү болуп чоңойду. Ал атасы сыяктуу тамашакөй, куйкун сөздүү, куудул, жайдары мүнөз күткөн киши болгон. Баланын жөндөмшыгын эрте байкаган Сатылган менен Бурма илгери үмүт менен ага комуз жасатып беришти. Ошентип Токтогул 11-12 жаш курагында өзүнчө ыр чыгарып, анысын комуздун коштоосунда аткарып калган эле. Эң алгачкы чыгарган ырлары Жокчулуктун айынан, Жүргөнүм кабак жер болду деген жана башка ырларды Казанбак байдын коюн кайтарып жүргөндө чыгарды. Андан кийин акын колуна комуз ойнотуп, бир канча ырларды комуздун коштоосунда да аткарып жүрдү балдар. Анда эмесе анын Жүргөнүм кабак жер болду деген ырынан саптарынан айтып коеюн. Кедейге ырыс болбоду, кесирлүү кызыр көнбөдү, келе турган бакты жок, Казанбак бизди кордоду. Карабады жашыма, капалык төшөт башыма, кабагын бүркөп ачпады, кызганып бышкан ашына. Казанбактын пейили тар, өкүнүп кылам кимге зар, Токтогул тоодо жүрөбү, томсорбой ойноп күлөбү, тотудай жаштын кадырын, тозоктуу Кудай билеби. Бул ыр саптарынан кыскача алынды балдар. Демек, бул Жүргөнүм кабак жер болду деген ырында Токтогул өзүнүн Казанбак деген байдын коюн кайтарып жүргөндө аябагандай кыйынчылык күндөрдү башынан кечирип, өзүнүн башында кандай капачылык күндөр болсо дагы ошол күндөрүн ыр саптарына кошуп, ичиндеги болгон муң зарын ырга чыгарган экен. Токтогул 1933 жылы 17 февралда өзүнүн турагы Саз-Жидеде дүйнөдөн кайтты. Анын сөөгү Саз-Жиденин этегиндеги Узун Акмат суусунун боюна Чолпон ата деген жерге коюлуп, башында жакшы эстелик орнотулган. Эми бүгүнкү сабакты Айланган тоонун бүркүтү деген ыры менен аяктасам. Айланган тоонун бүркүтү, ак жерден торго чалындым, комузду күйгө келтирген, колума кишен чалындым. Үйгө тапшырма балдар, Кош апаки, Дүнүйө деген ырларын окуп, эмне жөнүндө сөз болду, маанисин чечмелеп айтып бергиле. Саламатта болгула балдар.